Биринчи өзүңүздү тааныштырып коесузбу? Атым Бердияр Исматилаев. Биринчи Турак-сай кооперативинин председатели болом азыркы учурда. Негиздөөчүсүз, Бирөөбүз. Ошол кооператив жөнүндө биринчи маалымат айта кетсеңиз, качан түзүлгөн, анан кандай программалар менен иш алып барат? Кооператив 2017 жылы түзүлгөн. Эки программабыз бар. Доступное жилье, анан накопительный программа менен. Доступное жилье программасы боюнча каалоочу жаран 18 жашка толгон жаран Кыргыз Республикасы жаран 31% киргизип, пай взнос. Да, ал вступительный и паевой болуп бөлүнөт. Эки бөлүктөн турат. Анан келишим түзүлөт, анан дальше кезекке туруп кооперативдин кызматынан пайдаланса болот. Накопительный программа 31% жок жарандар үчүн каралган. 6% вступительный взнос менен мүчө болуп кирет. Калганын 3 жылдын ичинде чогултуш керек. Калган паевый акчаны. Кезекке турганда канча күтүп калат биринчи программа? Кезекке турганда аны так айта албайбыз эми. Башында пандемияга чейин 1 жылдын ичинде болуп аткан. Пандемияга байланыштуу жарым жыл иштебегенден кийин анан чөйүлүп кетти да. Азыр кооперативдин жалпы канча мүчөсү бар, анан канча мүчөсү азыр ошол үйлөрүн алды да? Анан канчасы кезекти күтүп атат? Азыркы учурда биздин кооперативде 180ге жакын мүчө бар. 170 канча. Бир-экөөсү заявление жазды. На выход чыгабыз деп. Ошолордун арасынан 180-дин ичинен деп коелук чек. Ошонун ичинен 91 үй алган болчу. Азыркы учурда 80 недвижимость бар да. Калганын мындай өздөрү выкупать этип алышты да азыр. Жакында эле ошол Ошто митингге чыгышпадыбы, ошол мүчөсүбүз кооперативден депчи. Анан ошолор 4-5 жылдан бери күтүп атабыз, үйүбүз да жок, акчабыз да жок деп айтышты да. Ошол боюнча кандай комментарий бересиз? Кантип ошондой жагдай түзүлүп калды? Бул жагдайдын чоо жайы мындай. Ал жерде акчадан жок, үйдөн жок, же чүйдөн жок деген сөздөр болду. Бул жерде бизде кооперативде бүт баары безналог түрдө болот да. Соответственно, ал үчүн заявление жазыш керек на выход. Заявление жазган учурда без акчасыны анын эсептик счетуна банкка которуп беребиз. Ким заявление жазса. Мунун чоо жайы мындай болуп атат. Ал жерде 31% киргизген кишилер биз ошол акчаны толук алып кетебиз деп атышат да. Себеп дегенде договордо каралгандай 6% вступительный взнос, 25% бул паевый взнос болот. Биз келишимге ылайыктуу айтып атабыз, заявление жазсаңар 25%ыңар кайтарылып берилет десек, алар макул болбой ушул көрүнүшкө келип атат да. То есть чыгам десе заявлениясы жок. Биз заявление жок акча которо албайбыз да. Толук бересиңер деп ушундай кылып атышат. Ошо чыгам дегенде эмне себеп болуп атат? Көп күтүп калыштыбы кезекте? Да, көп күтүп калышты. Канча убакыт? Так, 19 жылдан бери го. Эмнеге андай болуп калды? Аларга 1 айдан кийин квартира аласыңар деп айткан болчу деп атышат да. Андан кийин кантип эмне себептен кезек ошентип созулуп кетти? Бул 1 айда аласың деген, конечно, калп сөз. Биз дайым по факту айтып жүргөнбүз. Азыркы учурда пандемияга чейин 1 жылдын ичинде биздин пайщиктерге үйлөр алынып атат деп биздин бүт баары жумушчулар айтып жүргөн консультанттар. Эми киши өзү уккусу келген нерсени угат экен да, мындайча айтканда. 1 жылдын ичинде алып атканын айтпадымбы, жана пандемия болгондо жарым жылда эч ким иштебей калды. То есть консультациялар болгон жок. Анан пандемиядан кийин жумушка чыккандан кийин жаңы консультацияга кишилер келгенде канча убакыт алып бересиңер деген суроо берет да. Анан биз айтып аттык, азыр 1,5 жылдын ичинде болуп атат на данный момент деп. Анан келишимдердин түзүлүшүнүн саны кыскарды, кескин кыскарды. Убак өтүп атты, 2 жыл болду, 3 жыл болду, ушундай болуп атат да. Эми биз башынан билип алышыбыз керек да, кооператив деген эмне бул? Кооператив деген бул бир маселенин чечилиши үчүн болгон элдердин кооперациясы да. Бул банк эмес, строительный компания эмес, бул кооператив. Ошону элдер көбүнчөсү адаштырып түшүнбөй атышат да, мындайча айтканда. Кооператив десе бул банк сыяктуу өзүнүн бир каражаты бар, анан ошону алып бериш керек деп. Андай эмес да бул. Кооперативдин имущественный фонду бир канча
источниктен куралат. Биринчиси жанагы жаңы келишим түзүлсө, ошондо 31%ын киргизсе, ошонун эсебинен болот да. Анан ошонун ичинде 6% кооперативдин содержаниясына кетет. Бекеринен кооператив коммерциялык эмес деп жазылып турбайт да. Бул юридический аталыш. Ошол себептен биздин кооперативди эч ким каржылабайт. Только өзүбүздүн пайщиктер каржылайт да, мындайча айтканда. 6% ошол кооперативдин чыгымдары бар да. Мына бүт эле жумуштун чыгымы бар да, ансыз болбойт да, жумуш жүрбөйт. Ошого 6% кетет деп каралган, 25% чогулуп үй алынат деп каралган да. Ошол себептен элдер как банк сыяктуу ойлоп атат да, кооперативдин өзүнүн оң жактары бар, өзүнүн терс жактары бар. Оң жактары, конечно, арзан, льготный условиями алса болот да, то есть банктагыдай пайыздар жок. Банкта болсо, конечно, бат болот, бирок толтура документ алып барыш керек. Анан проценти, конечно, жогору. Ошол себептен айырмачыны так ар бир киши өзү үчүн билип алыш керек да. Анан келип туруп талап кылган тоже туура эмес. Келишим бүт баары действующий, кезек менен кезеги келгенде үй алынат. Бул жерде бир канча ключевой жерлер бар да, моменттер, мындайча айтканда. Биринчиден эң талуу жерлерим ошол кезек. Бул биринчи эң башкысы прозрачный болуш керек да. Ошол ар бир мүчө өзүнүн кезегин көрө алат да, онлайн билип туруш керек да. Бул себеп дегенде жана орун алмаштырып, бирөөдү астына жылдырып коюп, бирөөнүн артына сүрүп коюп деген болбош керек да. Анда уже ишеним кетет да, мындай жумуш алыска барбай калат. Ошол себептен биз башынан эле муну карап, ачылган убактан баштап эле сайт как иштеп баштагандан ар бир жаранга биздин пайщикке личный кабинеттен пароль, логин берип, ал жерге списокти киргизип койгонбуз да. То есть сайтка любой киши кирип көрсө болот информацияны, а личный кабинетке только биздин пайщиктер кире алат да. Ал жерде так эме көрүнүп турат, список. Кимдин артында экен. Мындайча айтканда живой очередь да. Ал очередке кантип кирет? Келип келишим түзгөндөн кийин ар бир договордун номери бар. Ошол боюнча кирет. А договор болсо эки экземплярда түзүлөт. Бирөөсү пайщикте болот, бирөөсү кооперативде болот. То есть бул жерде бирөөдү жылдырып эме кылып койгон мүмкүн эмес да. Себеп дегенде договорду көтөрүп келип эле номери менен так аныктап алса болот да. Бул ошону так билип алыш керек. Экинчи эң ключевой жери бул акча каражат. Акча каражаты тоже прозрачный болуш керек. Ошол себептен биз жумуш башталгандан эле өзүбүзгө так болсун деп биз наличный расчет тандап алганбыз. Только безнал. Биз мисалы үчүн үй сатып алсак дагы кардарга акчасын которуп беребиз. То есть үй сатып аткан кишиге, пайщикке бербейбиз. Үй сатып аткан кишиге ал банктан счет ачат, эгер турак жайдын параметрлери туура келсе, биз аны которуп беребиз. Келишимге ылайык. Эгер кооперативден бирөө чыгам десе, мүчөлүктөн, ал дагы счет ачат, биз аны которуп беребиз. Заявленияга ылайык, өзүнүн пайларына. Конечно, ал жерде келишимде караганда, эгер чыгам десе 6% невозвратный, себеп дегенде ал расходко кеткен. Бул келишимде бир канча жеринде жазылып, ак-кара кол коюлуп, бүт баары макулдашылган. Сиздер ошол кооперативдер жөнүндө мыйзам негизинде иштейсиздер да, Андан ошондо айтылып атат да, кооперативдеги эң негизги башкы орган бул ошол мүчөлөрдүн жалпы жыйыны депчи. Ошондой жыйын өткөрүлүп турат да, ал мүчөлөр ошого катышып, мисалы правлениянын мүчөлөрүн шайлашкан, ошол эле первоначальный взностун эмесин суммасын бекитишкен, ошолордун баары өткөрүлгөн да процесс. Ооба. Биз 17-жылдан бери 32 собрание өткөрдүк. Эгер жалпы бөлүп келсе, мындайча айтканда ар бир 2 айда собрание болуп атат да. Просто могу акыркы жылы кичине арасы чоюлуп кетти, а буга чейин 1 айда да өтүп аткан түрдүү да, маселеге чогулганына жараша. Эми, конечно, ал жерде пайдын суммасын определять эткен. Биздин азыркы иштеп аткан программаны 1 эмес 3 жолу утверждать эткен общий собрание, бүт бар протокол менен бекитилип, ар бир пайщик кол коюп берген да. Ал нерсени мындайча айтканда юридический тил менен айтканда бул гражданский правовое дело, договорду бүт баары бекитилген да, каралган. Договор действующий болуп атат. Ал нерсени өзгөртө албайт да, мындайча айтканда закон не имеет обратной силы.
азыр эгер программа өзгөрө турган болсо дагы, обоюдный боло турган болсо, ал булга иштебей жаңы мүчөлөргө иштейт да, мындайча айтканда. Неме азыр көп айтылып атпайбы, ушул азыркы турак жай кооперативдеринде финансы пирамидасын белгилери бар депчи. Бул боюнча Улуттук банк дагы атайын билдирүү чыгарды. Анан ушуга кандай пикирдесиз? Чындап эле ошондой белгилери барбы, кооптуу жактары? Белгилери деп айтып аткан жери бул жерде бир канча киши чогулуп үй алып атканын айтып атат да. Анан ошол активдүү реклама болгондугун айтып атат, жанагы срок берип атат, ушунча айда силерге үй алып беребиз дегендери. Анан кийин ушуларды мындай белгилери катары жазып, анан атайын билдирүүлөр чыгарып. Мына ар бирин давайте ошо сиз айткан суроо боюнча активдүү реклама. Биздин кооперативдин мисалы үчүн бир белгилүү кишини рекламага тартканыбыз жок. Бирок СМИлер аркылуу рекламалар кеткен экен. СМИлер аркылуу, конечно, эми жумуш жүрүш керек да. Биз өзүбүздүн программаны элге жеткиришибиз керек да. Андай болбосо кандай болуп жумуш болот? Биз программанын башынан айтканбыз, канча жолу YouTube'га роликтер чыкты, бүт баарына. Информация мындайча айтканда жетиштүү эле да. И объективдүү ал. Мисалы үчүн биз бир таанымал кишини тартып келип, мондай реклама кыл деген андай кылган эмеспиз. Эми финансовый пирамида дегенини алсак, финансовый пирамида кайсы учурда болот? Эгер бир канча киши акчаны чогултуп бирөөгө берип койсо. А эгер ошол акча ортодо турса, бул уже пирамида эмес да. Туурабы? Кооперативде азыр мисалы үчүн 4 киши, биздин программа боюнча да, 26%, 25%дан болсо, 4 киши болсо бир үй алынат. Ал үй биздин программа боюнча, устав боюнча биз пайшикке аны өткөрүп бербейбиз. Ал кооперативдин балансында турат. 100%. Себеп дегенде ал пайшик толук пайын чогултуп ал үйдү выкупать этип ала элек. Ал ортодо туруш керек. Эмне себептен буну кылып атат? Себеп дегенде акча берген 3 кишинин укугу корголуш керек. Ал ошол кыймылсыз мүлктүн тагдырына влиять эте алыш керек да. Анан бул нерсе тиги кирип жашап аткан кишинин кооперативдин имуществосуна. Рычаг тоже да, мындайча айтканда, ал өзүнүн алган, мойнуна алган милдеттемелерин так аткарыш керек да. Акча сыртка чыгып кеткен эмес биздин кооперативде. Баары ортодо баланста турат. Мүчөлөр ошол акча боюнча отчет алып турушат, 32 жолу собрание болду деп атпайм. Ар биринде биз маселелерди караганбыз. Моунча акча чогулду, моунча кишиге бөлүп атабыз. Моунча кишини мүчөлүккө кабыл алып атабыз. Могул киши договор уступки кылды мисалы үчүн. Моунча киши дополнительный соглашение түздү. Моунча киши кооперативден чыгып кетип атат. Ушул маселелердин баары каралган. Бул протоколдор бизде бүт баары турат. Бүт маселе бул жанагы силер мен айтып атасыңар да, отчет бербейт деген жактарын, Мисалы көп кооперативдерде отчет жок. Бизде бүт баары прозрачный. Вот, очередь биринчиден интернетте турат. Аны ар бир жаран дүйнөнүн любой бурчундан интернет бар жерде кирип көрө алат. Акча каражаты банкта. Безналичный расчет. То есть безналичный болгондон кийин ал каякка которулду, эмнеге которулду, анын историясын жөнүнө көтөрсө чыгып келет да, мындайча айтканда. Ошол себептен мен ойлойм биздикиндей прозрачность жок да. Дагы бир суроо болсун. Мисалы кооперативдер союзунун мүчөсү жетекчиси Айнур эже айтып атат да, неме депчи, мисалы азыркы турак жай кооперативдери боюнча кооперативдер жөнүндөгү мыйзамда так аныктама жок депчи. Ал жакта жана курулуш турак жай кооперативдери, эксплуатациялык турак жай кооперативдери жөнүндө бар. Ал эми азыркыларды, мисалы сактык турак жай кооперативдери деп, булар жөнүндө аныктама жок деп атат. Ошон үчүн көп кооперативдердин ишмердүүлүгү мыйзамсыз деп айтты да. Ушул боюнча кандай ойдосуз? Биз Кыргызстан кооперативдер союзунун мүчөсүбүз. Айнур Аймангул өзү менен жакшы таанышмын. Көп нерсени талкуулаганбыз. Ал жерде чын мүчөлчүлүктөр бар, закондуу. Биз бул маселе боюнча кайрылганбыз депутаттарга дагы. Ал жерде турак жай кооперативи деп жазылган, бирок моундай жанагы башка сельскохозяйственный кооператив мындай развернутый информация жок да, чын.
Бирок ал жерде жазылган то, что кооператив жумуш жүргүзүп аткан кезде имуществосы или пайлары бүт баары кооперативдин имущественный фондунда болуш керек деп турат да. Биз эң маңызды ушул да, акча каражаты эң талуу жери. Ал ошол сыртка чыгып кетпей, ортодо туруш керек дегенде, бул эмне себептен жазылып атат? Себеп дегенде, бир кайсы себеп менен кооператив жумушун токтото турган болсо, ликвидация болсо, мисалы үчүн же сот органы токтотсо жумушту, анда ортодогу баланстагы недвижимость сатылып, ар ким өзүнүн акчасын алып калыш керек да. Негизги маани маңызы ушунда турат да. Акча каражат ортодо болуш керек да. Аны общий собрание дегенден кийин ошол тагдырын чечиш керек. Могу программаны өзгөртүштүн эмес, программаны кабыл алдык, бүт баары утвержденный. Өзгөртүү болсо, ал келечектеги өзгөртөт. Себеп дегенде, башында программа кабыл алганда, мен азыркы болуп аткан ситуация боюнча ремарка айтып кетейин дегенде, то, что 6% кайтарып бересиң деп айтып атат да элдер. 6% расходко кеткенден кийин анын кооператив бир коммерциялык жумуш жүргүзбөсө, акча каражат таппаса, то есть бир соода саттык менен заниматься этпейт да. Бизде акча каражаты только үй алганга же болбосо кооперативден мүчө чыгып кетсе, ошого кайтарып берилет болду да. Могу взносторго, вступительный членский взноско кооператив өзүнүн жумушун жүргүзөт да. Эми элдер айтып атат, кээ бирлери да, ошол 6% кошо бересиң. Бул мүмкүн эмес да. Себеп дегенде, ал расходко кеткен да, 5 жылдан бери расход бар да. Мен мисалы үчүн арендаторго барып туруп, менин пайщигим монтип атат, аренданын акчасын кайрып бер десем, кайрып бербейт да эч ким. Же жумушчуларга барып, ушунча жылдан бери айлык алып атасың, давай кайрып бер десем бербейт да. Муну түшүнүш керек да элдер. Ошол элдерге түшүндүрүлдү беле, мисалы жанагы жалпы жыйындар болуп атпады, ошондо вот 6% расходко кетет, аны силер ушун үчүн киргиздиңер, ушуну протоколдо бекители деп алардын баары билиши керек болчу да. Ошону түшүндүрүп эмеспи? Бул ооз-эки эле айтылбай, биринчиден ар бир киши биринчиден келип консультация алат договор түзүш үчүн. Туурабы? Биздин практикада мындай болгон эмес, что бир киши келип эле эшиктен аттап кирип сразу договор түзгөн. Андай нерсе жок да. Бир келет, эки келет, бирөөсүн ээрчитип келет, юристин ээрчитип келет, договорду карайт, анан келишим түзөт да. Жок дегенде 2-3 жолу. Естественно. Андан сырткары консультант баарын муну айтып берген. Андан сырткары интернетте көрсөңөр толтура видеороликтер бар. Менин катышуумда башка бүт бар. Ал жерде да так айтылган. Бул кооператив, бул банк эмес, строительный компания эмес, бул вступительный взнос деген болот. Эмне себептен бөлүнгөн? Себеп дегенде коммерциялык эмес болгондуктан каржы булагы кооперативден существовать эткен. Ушунан кетет деп так айтылган. Маалымат жетпеди деген бул эми мындайча айтканда калп сөз да. Калганы договордо 1 эмес 2-3 жеринде жазылган. То, что 6% эгер пайщик өз каалоосу менен чыгып кетем деп заявление жазса, кайтарымсыз деп. Ошондо азыр ошол мүчөлөрү арыз жазса 25% берилет, ошону менен мүчөлүктөн чыгат. Канча убакта берилет ошол? 3 айдын ичинде. 3 айдын ичинде. Ошол эле Айнура Айманбекова айтты да, азыркы кооперативдер бул элдин акчасы менен иштеп аткандыктан ага бир мамлекеттик орган тарабынан көзөмөл болуш керек депчи. Анан ушуга кандай карайсыз? Мамлекеттик бир орган тарабынан көзөмөлдөнүшү керекпи кооперативдердин ишмердүүлүгү? Көзөмөл, конечно, болуш керек. Биз буга эч каршылык келтирбейбиз. Көзөмөл болсо көзөмөл. Андан эч коркунуч жок. Конечно, анда элге ишеничтүү, жакшы болмок. Но эми ким көзөмөлдөйт, бул вопрос тоже да. Муну мамлекет чечиш керек да. Улуттук банк көзөмөлдөш үчүн биз финансовый уюм эмеспиз да. Финансалык уюм эмеспиз, биз кооперативбиз. Анын үчүн закондорго өзгөртүү киргизсе, пускай көзөмөлдөсүн. Биз мисалы үчүн ушул баары прозрачный болсун деп аудиторский проверкадан өткөрдүк. Көп мамлекеттик инстанцияларга жаздык. Ошол эле кооперативдер жөнүндө закондо жазылып турат. Органы местного самоуправления, государства должно помогать кооперативам деп, поддерживать деп турат да. Прям статья ушундай: государство и кооператив и государство деген.
ошол жерде так жазылып турат. Ошол себептен ошол статьяга таянып биз урматтуу президентке жаздык. Алмамбет Насыркановичка жаздык, инвестиция министри болуп турганда. Вот президенттин аппаратынан бүт ведомстволорго эмелер кеткен экен. Значит, государственный частный партнерство менен барып сүйлөшүп көрдүк. Инвестиция министрлиги менен, Министерство финансов, экономики баары менен сүйлөштүк. Но тилекке каршы жардам болгон жок. Андан сырткары биз чет жактардан инвестиция издеп көрдүк. Аяктан да майдам чыкпады, бир-эки кайрылуу жасадык элек, в частности Германияга. Тилекке каршы ал жактан да жок болду. Анан аягында Кыргыз Орус өнүктүрүү фондуна заявка жаздык элек. Биздин баланста моунча суммага недвижимость бар. Ушул биз залогко коюп берелик. Ошого жараша бизге кредит берсеңиздер деп жазсак, к сожалению, ал жактан да отказ келди. Кредиттер эмне максатта сурадыңыздар эле? Ал элек пайщиктерибизге үй алып берелик деп. Финансовый потоктун күчү жетпей атты эле аларга? Конечно, ага жетпейт да. Себеп дегенде мындай да, кооператив деген, мисалы үчүн бир пайщикке биз 2 миллион сомго, допустим, үй алып берсек, анын кайтымы болгону айына 15 000 сомдун тегерегинде болот да. То есть айырмачылык аябай чоң да. То есть биз азыр где-то 130 миллиондон ашыкка үй алып берген болсок, ошонун кайтымы анчалык көп эмес да. Кайра жазылган пайщиктерден? Кайра жазылган пайщиктер жок азыр. Да. Ошол себептен чисто алынган үйлөрдүн эсебинен эле азыр чыгып кетем деген кишилерге акча кайрып берилип атат. Алар токтосо үй алынып баштайт ушундай да. Просто азыр чыгып кетем деген. Рисктер буга чейин эске алынбады беле? Мисалы, пайщиктер кайра келбей калса, эмне кылабыз деп бир мындай на черный день откладываем деп коет го, ошондой нерсе жок беле? На черный день откладываем деген эми акчанын саны бар да өзү. Келип атканда биз эртерээк баары элдер эртерээк үй алып бер дейт да. Биз акчанын баарына үй алып жатканбыз. Мунун алдын алган, конечно, ойлонгонбуз, айтканбыз элдерге. Биз 2019-жылы жалпы жыйын өткөрүп, Бишкектен, Оштон элдердин баарына айтканбыз. Даже протокольно программа кабыл алганбыз. Ар бир пайщик добровольный взнос киргизсе болот деп да, программанан сырткары. Ошондо биздин эсептер боюнча дополнительно где-то 3 миллион сом добровольный взнос түшмөк экен да. Биз аны айткан элек биздин пайщиктерге тактап, то что силер эгер азыр үй алыйлык кезде деле жанагы талап кылынып аткан суммадан бере берсеңер, кийин членский взнос кыскарат деп айтканбыз да. То есть бул силерге выгодно, келечекте как бы членский взносты аз төлөйсүңөр деп. А кооперативке выгодно, очередь батыракчылаат. Андан сырткары биз ушу чет өлкөдөн бир инвесторлор бар болчу, бирок алардын талабы боюнча биздин өзүбүздүн жер участогубуз болуш керек эле, ошол строительствого биз беребиз деп айткан болчу да. Мисалы үчүн Оштон, Бишкектен, Караколдон деген. Ошол себептен биз Жалал-Абадтын мэриясына, Ош шаарынын мэриясына, Бишкек шаарынын мэриясына, ошондой эле Каракол шаарынын мэрияларына кат жолдодук. Ушундай бизде социальный проект, социально уязвимые слои населения, ушуларга турак жай куралык, жер бөлүп бериңиздер суранабыз деп кат жолдодук. Тилекке каршы ал жактан да отказ келди. Бирок алар милдеттүү эмес да берүүгө. Милдеттүү эмес. Бирок биз айтып атканыбыз көпчүлүк жарандар, мисалы үчүн мамлекеттик ипотеканы ала албайт. Эмне себептен? Доходунун подтверждениясы жок, документтери дал келбейт. Ошол биз жана Кыргыз Орус өнүктүрүү фондуна жазганда бизде как конкурентче каршы көрбөй, ошого жардамчы катары көрүңүздөр деп проектке баарын жаздык элек да. Мына мисалы үчүн мамлекеттик орган же документтери бар кишилерди сиздер камсыз кылыңыздар. Бизде мисалы үчүн
жана документи жок мигранттар алар кайрылса биз ошону көзөмөл астында сиздердин жумуш жүргүзсөк деп баарын жаздык элек да. К сожалению, тоже ответ болгон жок. Азыр ушул көп кооперативдер менен анын мүчөлөрүнүн ортосунда көйгөйлөр чыгып атат да. Ошол эле Ихсанды, ошол эле Эслайны камакка алынды. Анан дагы башка кооперативдер менен болуп атат да. Бул көйгөйлөр эмнеден келип чыгып атат деп ойлойсуз? Анан мунун чечүү жолдору кандай болуш керек? Ошол көптөгөн канчалаган элдер өздөрүнүн үйүн дагы ала албай калды, акчасынан дагы айырылып калышты да. Эми бул суроого башкалар жөнүндө эми комментарий бербей өзүбүз жөнүндө эле айтсам, көйгөйдүн баары срокту жазып койгондон болуп атат да. Эгер договорго срок жазылса, бул договор аткарылыш керек да. Договорные отношения дейт. Ошол себептен муну сырттан жаңы мүчө келеби, келбейби, биз аны алдын ала билбейбиз да. Келиши, келбеши муну эч ким гарантия бере албайт да жаңыдан. Конечно, агрессивный маркетинг, реклама кылса келишет, но эми бесконечно алып уланбайт да. Ошол себептен аны түшүнүп билип, срок жазыш туура эмес. Негизи кооперативдин договорунда бул нерсе болбош керек да. А эгер өзүңдүн мындайча айтканда каржы булагың или финансың так болуп турса, ошого жараша сен гарантия берсең болот да. А эгер кооператив болгондон кийин андай жок да акчасы. Бул элдин акчасы да чогулган. Ошол себептен көйгөйдүн баары ушунда болуп атат да, то что бүт баары срокту атап, моунча да аласың. А эгер кардарга ушинтип айтса, ал, конечно, ага ишенет да. Договорго кол коюлган болсо, аткарыш керек аны. Договордо кагазга түшүп кол коюлган нерсе бул аткарылыш керек. Маселе ушунда. Өнүккөн мамлекеттерде кооператив кандай болот? Кооператив бир жаран, эми түшүнүшөт да алар, то что бул кооператив экен, бул банк эмес экен. Кооперативге мүчө болгондон кийин сен льготный аласың, бирок убакыт чоюлган болот да. Ошол себептен, мисалы үчүн, в частности, Германия мүчө болуп жазылып коет, анан бир канча жыл аны өзүнүн пайын чогултат, анан договор боюнча 20-30% канчасын чогулткандан кийин анан кезек менен үй ала беришет да. Мындайча айтканда накопительный программа сыяктуу да. Муну так түшүнүп алыш керек да. Бул банк менен кооперативди айырмалай билиш керек дегеним да. Бизде бул нерсе өнүкпөгөндүктөн, элдердин маалыматы жоктуктан ушунун баары келип чыгып атат да азыркы ситуация. И анан, конечно, ошол мен башында айтып өткөндөй, гарантия бүт баары имуществосы, кооперативдин акчасы бүт баары ортодо болуш керек. А эгер биз 3 кишинин акчасын алып, бир кишиге үй алып берип койсок, бул туура эмес, бул уже кооператив эмес болуп калат да. Вот ушул. Азыр ушул түзүлүп калган көйгөйдү эми кантип чечсе болот, кандай ойдойсуз? Эми кандай тип чечебиз? Мамлекет тарабынан каржы булагы болбогондон кийин эми ушундай эле кете берет го. Мен өзүбүздүн эле кооператив жөнүндө айта алам да, башкалар жөнүндө айта албайм да. Заявление жазып чыгып кетем деген кишилер, конечно, акчасын алат. Акча бар, ал недвижимость бойдо турат. Бирок бир көйгөй жери бар, то что эгер единовременно чыгам деген кишилердин саны көп болуп кетсе, тиги алынган үйлөрдөн жашап атат да кишилер. Тоже договор менен акча төлөп атышат. Вот ошонун кичине көйгөй жаралышы мүмкүн да. Себеп дегенде алар определенный сумма эле төлөп атат да. Ошентип мисалы көп киши кооперативден чыгабыз деп арыз жазып калса, бачейинки алынган үйлөрдү сатып, анан тигилердин акчасын бериш керек болуп калат. Анткени башка кооперативдер ошондой кылса болот деп айтышты да. Ал мындай болот. Ал дагы общий собраниянын чечими менен болот да. Эгер общий собрание ошондой чечим кабыл ала турган болсо, анда ликвидационный комиссия түзүлөт да, анан сатып берет. Бирок менимче бул нерсе өтпөйт, себеп дегенде тигил жашап аткан кишилер өз макулдугун беришпейт да. Это сложно, да? Аны үчүн общий собранияда баары келип, сүйлөшүп, такташып, анан чечим чыгарыш керек. Же болбосо экинчи жолу сот жолу менен. Сот эгер бир финансовый же башка нарушение болсо, конечно, ликвидация болсун деп чыгарып берсе, анда, конечно, ликвидация болот, анда баланстагы недвижимость сатылып, бар ким өзү алып кетет. Өзү салган эле суммасын акчасын. Да, конечно, өзү салган акчаны алып кетет. Бул ошол себептен ортодо турат. А эгер башка бирөөгө өткөрүп келсе, башка бирөөнүн наамында болсо,
Ну, это уже невозможно его отозвать.